Январда Коопсуз кеңешинде четин чыгарды, карагыла деп. Реагенттер аз жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон, Космос Алиевич. Ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым, мына турат. 27 январда ошо Совбез болгонго кат жазышкан экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөн эмес экен. Коопсуз кеңешинин чечимин аткарып актышын аны силер окуп да койгопсуңар. Космос Алиевич настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. Адам ден соолугун коргой турган, ошону карай турган эң чоң министрдин башчысы болуп туруп силер күйбөгөндөн кийин калганы көт дейсиңерби? Лаборатория иштебей болгондо мен күтүп жатат бар тең. Алтынай Сергеевич, сизге да айттым мен. Штаб комитет катары лабораторияны кылганы көзөмө албагандан кийин, урматтуу премьер-министр, өзүңүздүн орун басарыңыздан баштап, министрден баштап, тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүңүз. Биздин жана лаборатория боюнча мен сизден пикирди алам. Чындап айтканда, бул жерден биз мүчүлүштү кетирдик. Бүгүнкү күндө азыр 17 ПЦР комплекси даярдап, алар иш алып барып жатат. Реагенттер боюнча 66 000 экспресс-тест каралган, анын 45-и бүгүн өлкөгө келип, аларды уже ишке киргиздик. Мен мурунда айткам, дәвір жыл айтам. Мына ушул оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен, иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз, аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек.